Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу угармандар, сиздер менен бүгүн талкуулай турган темабыз ушул кыз менен еркек жүрсө болобу, же болбосо үйлөнгөнгө чейин кыз менен эркектин мамилеси боюнча сүйлөшөбүз. Өзгөчө азыркы убакта абдан талкууланып жаткан тема десек дагы жаңылышпайбыз. Эң биринчиден айтып кете турган нерсе, мен өзүм эркек катары сиздерге, кыздарга эркектердин мындай айтканда сырын ачкым келип жатат. Сүйүү барбы, жокпу деп талашпай эле биз эркектер кыздар менен кандай ниет менен жүрөбүз? Ошону эскертким келип жатат да. Кыздар менен эмне үчүн жүрөбүз? Биздин максатыбыз кандай? Ошону эскертип койсок, балким ушул кыздар сиздерге, балким менин эжелериме, карындаштарыма пайда болор деген ниет менен бүгүнкү темамды баштасам. Эми эркектер бир нече топко бөлүнөт. Ошо биринчи тобу бул кыздарга мамиле кылганы биринчи мисалдан көрсөк болот. Баягы чымчыктын учкандарын көрүп, койлордун жүргөндөрүн көрүп, адам байкайт экен да. Тиги чымчыктар экиден учуп атат, койлор болсо экиден жүрүп атат. Баардыгы эле экиден жүрөт. Сен жарым өк эмне жалгыз жүрөсүң? Давай өзүңө тиги пара таппайсыңбы? Өзүңө сүйгөн таппайсыңбы? Ушул койдон кемсиңби? Деп ар кандай ойлор келет. Анан ал кыз менен жүрө баштайт. Эмне себептен? Чымчыкка атандашып, чабалекке атандашып, тиги койго атандашып, тиги жарма гүл менен жүрө баштайт бозобек. Максаты ошондой, элге уят болбойн деп. Себеби багы отуруштарга барат, мындай айтканда вечерлерге барат, анан кийин жалгыз барса сөзгө калат. Анан жок дегенде эркек болгондон кийин сөзгө калбайт да, анан кийин бир кыз менен жүрө баштайт убактылуу. Анын максаты ушул, ошондой эле, башка максаты жок, үйлөнө турган такыр максаты жок да. Ал эми экинчи топтогулар болсо, булар мектепте окуп жүргөн кезде биз да сүйүү менен катуу уруп калганбыз. Анан ошондо мен бир таанышым сүйгөн кыз менен жүрүп калыптыр да. Мен сурап атам да. Ушул кызың менен жүрүп атасың, кандай экен жүргөн десем, аябай сонун экен дейт. Мен кызыгып сурап атам, эмнеси сонун экен десем, кыз менен жүрсөң дейт, аябай культурный болуп калат экенсиң дейт. Сөгүнбөй калат экенсиң дейт. Себеби дегенде сөгүнсөң, жаман жүрсөң, жаман кийинсең, кызың сени карап койот деп аракет кыласың дейт. Жакшы кийингенге, жакшы сөз сүйлөгөнгө, культурный болуп калат экенсиң дейт. Дагы кандай пайдасы бар экенсем, дагы сабактарыңды жакшы окуп калат экенсиң дейт. Себеби дейт, чогуу отурганда же болбосо башка бирөөлөрдөн угуп калбасын, ушул сен менен жүргөн жигит сабагын начар окуйт, же болбосо двоечник деп айтпасын деп, жакшы окуп каласың дейт да сабагыңды. Андан кийин дагы кандай пайдасы бар экен десем, үйдөгүлөргө да жакшы көрүнөт экенсиң дейт. Себеби дегенде 5те жолугуш болсо, 5ке чейин жакшы иштерди кылганга аракет кыласың дейт. Койлорду сугарасың дейт, чөп саласың дейт, короону тазалайсың дейт. Себеби дегенде 5те жолугушууга кечикпей барышың керек. Ага чейин үйдөгү иштерди бүтүрүп коюшуң керек. Анан ата-энең да ыраазы дейт, койлор да ыраазы дейт, чөптү убагында жеп, уйлар да ыраазы дейт, чөптү убагында жеп, баардыгы ыраазы дейт да. Ансыңардай экинчи топтогулар булар мындай айтканда өзүнүн культурный болуш үчүн, же болбосо жанагындай ийгиликтерге жетиш үчүн ага жанагындай кыз жардам берет да, ошол нерселерди кылганга. Анан ошол себептен гана жүрө баштайт. Ал эми үчүнчү топтогу эркектер болсо, кыздар менен мындай айтканда жөн эле жүрө беришет. Анекдоттогудай, эмне келдиң десе, жөн эле деген дейт. Чогуу иштеген коллегам менен сурап калдым. Сен ушинтип жүрүп атасың кызың менен, 4 жыл болду, ушул кызыңа үйлөнөсүңбү десем, жок дейт. Үйлөнбөсөң 4 жылдан бери эмнеге жүрүп атасың десем, мен жөн эле жүрүп атам дейт. Ансыңардай үчүнчү топтогу эркектер жөн эле жүрөт. Ал эми 4-үнчү топтогу эркектер болсо, булар биз жатаканада жашап калдык өзүбүз дагы. Жатакан жанагында бизде спорт зал бар эле күрөш боюнча. Ошол күрөштөн чыгып келатсак, чогуу күрөшкө барган бала мага айтып атат, Данияр дейт, сен ушу жатаканада жашайсың, бир жакшы кыз менен тааныштырып койбойсуңбу дейт мени. Мен айттым да, ал кыз менен таанышып анан жүрүп эмне кыласың үйлөнбөгөндөн кийин десем, айтат, мен дейт ушул күрөштөн чыккандан кийин тамак жеш керек, машыгуу пайда болушуна. Жатаканага барсам, балдар тамакты калтырбай жеп коюшат, анан ошо сүйлөшкөн кызымкына барып, жакшы сөздөр сүйлөп, анан тамакты убагында жеп турсам, анан мага массаж жасап берсе да жакшы болмок
менин баягы машыгуума жакшы таасирин тийгизмек дейт да. Асыңардай 4-чү топтогулар ушундай үйлөнүш үчүн эмес, өзүнүн баягы мындай айтканда жаман максаттарына жетиш үчүн гана жүрүшөт да. Ал эми 5-чи топтогу эркектер кыргызча айтканда мындай да: кыз деген гүл дейт, гүл деген чөп дейт, ал эми чөп деген көп дейт. А эркектер бул көпөлөк дейт. Көрүнгөн гүлгө барып конуп жүрө берет да. Орусча айтканда бир аз одон болуп калат, бирок айтып коеюн. Балдар айтат да кыздарга: зачем любить, зачем страдать, в конце любви стоит кровать. Чтоб не любить и не страдать, давай сразу на кровать дейт да. Мындай чыкканда алардын максаты төшөк кумары гана. Башка максаты жок. Ошол төшөк кумарына жеткенден кийин мындай айтканда орусча айтканда кидет этет силерди. Алардын максаты ошондой эле да. Эми мен силерге урматтуу угармандар ушул 5 топту айтып өттүм. Ал эми 6-чы топ болсо алар жүрүшпөйт кыздар менен. Алар өзүнө ишенген, Аллага ишенген, андан кийин өзүнө ишенген чечкиндүү эркектер. Алар улуу болсо эжесиндей, кичи болсо карындашындай мамиле кылышат. Алар жанагындай шариатка каршы келе турган мамиле кылбай жүрбөй эле, алар силердин ата-энеңер менен сүйлөшүп, куда түшүп, жашына коюлуу эле силерди алышат. Жаман ыплас иштерге барышпайт. Эми мен силерге эскертип кетерим, урматтуу эжелер жана карындаштар, сиздерге суроо келгим жатат, жана башкаларга дагы ушул суроону берген. Эмне максат менен силер жүрөсүздөр ушул бала менен? Буга туура бир эле жооп бар. Биз ошол болочокто күйөөбүздү билиш үчүн жүрүп жатабыз. Себеби дегенде биз кандай күйөөгө тийебиз, күйөөбүз жакшынакайбы же жаманбы билиш үчүн ошон үчүн жүрөбүз деп жооп берет да. Эми мен жооп берет элем. Сиздер ошол жүрүп жаткан жигитиңерди биле албайсыңар. 1 ай жүрсөңөр дагы, 4 жыл жүрсөңөр дагы силер сиздер жигитиңиздердин жаман жана жакшы сапаттарын биле албайсыздар. Себеби биз эркектер, же болбосо эркектер кыздарга барганда, кыздар менен жүргөнү барганда жалаң жакшы сапаттарын көргөзсөт өзүн. Жада калса соткасы начар болсо досунун айфонун сурап барышат. Кийими жаман болсо досунун костюм-шумун кийип барышат. Жалаң жакшы мамиле кылышат, жакшы сөз айтышат үйлөнгөнгө чейин. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин анан өзүнүн мындай айтканда чыныгы жүзүн көргөзөт да. Анан сиздер так аласыздар, үйлөнгөнгө чейин мындай эле эмне үчүн мындай болуп калды деп. Кыргызда бекеринен ушундай макал айтылбайт. Үйлөнгөнгө чейин алтыным, аны үйлөнгөндөн кийин катыным деп. Аны ошондо көргөзөт. Ошондо аны ушундай мамиле кылат да. Баягы айтат, жарым келип бозогүлгө айтат: бозогүл дейт, если мой топ стоит вот здесь деп, мое настроение плохое, я тебя бить буду деп айтат дейт. Аны айтат дейт: жармагүл деп, если мой колпак стоит, мой топ стоит вот здесь на желке, мое настроение хорошее, я тебя любить буду деп айтат дейт. Анан тиги жармагүл эмне кылат? Бозовек дейт, если моя рука стоит вот здесь, я не посмотрю, где топу твоя стоит, либо где колпак твой стоит деп айтат дейт. Анан эмне болот? Анан уруш жаңжал болот. 4 жыл жүргөн булар. Ошону билген жокпу? Эми ушундай учурлар көп. Дагы бирөө ушул 4 жыл жүрүптүр күйөөсү менен, келечекте күйөөсү менен, жигити менен. Анан баягы жаш үй бүлөлөр деп буларга квартира беришет. Анан квартирага келишип, анан үйдү шыпырбайсыңбы деп баягы кыз айтып жатат дейт. Эмнеге мен шыпыратка? Мен сага служанка белем деп. Служанка ал депчи. Анан эмне 4 жыл жүрүп ким служанка болот, ким СБшник болот, булар эмне билишкен жокпу? Эң жаманы, өкүнүчтүүсү, ошол үйлөнгөндөн кийин аялдын жаман жактары, үйлөнгөндөн кийин эркектин жаман жактары көрүнө баштайт. Анан сиздер баягы үйлөнгөнгө чейин мен ушул эркектин жакшы жаман жактарын биле алайын деген бул жөнөкөй эле курук сөз. Экинчи жооп буга: мейли сиздер ушул 2 жыл жүрүп, 3 жыл жүрүп эркектин жакшы жактарын билдиңиздер, же болбосо эркектер кыздын жакшы жактарын билдиңиздер деп коелу. Бирок бул өтө терс таасирин тийгизет. Же болбосо биз эркектер кыз менен жүрүп жатканда анын жаман жагын, кичинекей эле жаман жагын билип калсак, биз болду алгысты таштап коебуз. Же болбосо алгыска тийүүдө, алгысты алуудан биз айнып кетебиз. Себеби дегенде биз эң чырайлуу, эң таза, эң сонун кызды алгыбыз келет. Анан алгысты мисалы үчүн уктап жатканда сүйлөрүн билип калсак, алгыстын мындай айтканда коңур тартканын билип калсак, биз жүрөгүбүз айнып кетет алгыстан. Себеби мен коңур тарткан кызды каалабайм, мен себеби сүйлөнгөн кызды каалабайм деп. Эгер үйлөнгөндөн кийин уктаганда сүйлөгөнүңөрдү билип калса, ал эчтеке эмес. Мындай айтканда ал кичинекей косяк, кичинекей айып. Ага күйөөңүздөр сабыр кылып калат. Эгер үйлөнгөнгө чейин ушул айыбыңызды билип калса, жигитиңиз айнып кетиши мүмкүн. Андан кийин 3-чү жооп: кыз деген бул
окулбаган китеп сыяктуу болуш керек, жаңы китеп болуш керек. Эгер мен бул китепти окуп койсом, бул китеп уже мага кызыксыз. Мен дагы башка жаңы китеп алып окушум керек. Ансыңардай кыздар дагы сиздер ушул жаңы китептей, окулбаган китептей болушуңуз керек. Сиздерди качан нике кылып, атаңардын макулдугу менен алгандан кийин гана окуза, ошондо абдан жакшы болот да. Абдан пайдалуу болот. Жана шариатта айтылгандай ортоңордо мухаммат болот, жана мээримдүүлүк болот да. Андан кийин айта турган нерсебиз ушул урматтуу карындаштар жана эжелер, эркектер кыздарга, сиздерге балыкчы балыкка кандай мамиле кылгандай ошондой мамиле кылышат. Мисалы үчүн, балыкчы балыкка кандай мамиле кылат? Балык жакшы көргөн, же болбосо балыкка өзү жакшы көргөн мантыларды, өзү жакшы көргөн тортту, өзү жакшы көргөн сокторду балыкка береби? Же балык жакшы көргөн тамактарды береби? Албетте балыкчы балык жакшы көргөн тамактарды берет. Мындайча айтканда сөл жанды берет, курулган жүгөрүн берет. Эмне үчүн? Ушул балыкты кармаш үчүн. Аны сыңарындай эркектер дагы сиздерге сиздер жакшы көргөн сөздөрдү айтышат. Сиздер жакшы көргөн жерлерге апарышат. Сиздер жакшы көргөн кийимдерди кийишет. Анан кийин өзүнүн максатына жеткенден кийин башка бир гүлгө дагы, башка бир кызга дагы ошондой мамиле кылып сиздерди таштап кетет. Ошондуктан өзүбүздүн шариятыбызда дагы бул нерсе тыйылган. Биз баягы жанантип жада калса эркек менен жүргөндүн биякта калсын, бир эркек бир кыз менен жалгыз бир бөлмөдө калса, үчүнчүсү албетте шайтан болот деп хадисте айтылып жатат да. Ошол себептен биз эркектер менен жүргөн бул жакта калсын, алар менен жалгыз да калбашыбыз керек. Эгер сиздер мисалы үчүн көп айтам да, мен өзүм жатаканада жашадым. Андан кийин ушундай кыздар бар болчу, эркектердин барып үйүн шыпырып берет, полун жууп берет, тамагын жасап берет. Анан кийин башка бир эркектер келип калат эле, достор, тааныштар, ошо мен үйлөнөт элем, жатаканада жакшы кыздар барбы, ыймандуу кыздар барбы деп. Анан мен баягы эркектер менен жүрбөгөн, бирөөлөрдүн үйүнө барып тамак жасап алган, кир жууп алган жакшы кыздарды сунуш кылып айтчым да. Ансыңарда силердин баягы жаман жүргөнүңөрдү силердин досторуңар, классташтарыңар, группалаштарыңар, вахтёршаңар, комендантыңардын баардыгы билет. Анан кийин турмушка тиер кезге келгенде алар сиздерге сиздер жөнүндө жаман сөздөрдү айтышат. Бул кыз тиги менен жүргөн, бул кыз тигил жарымектин барып тамагын жасаган, бул кыз тиги бозобектин барып кийимин жууган деген сөздөрдү айтышат. Сиздерге ошондой сөздөрдүн кереги барбы же жокпу? Ошол себептен ушундай жаман сөздөргө калбай эле, жаман мамилелерди көрбөй эле, үйлөнгөнгө чейин, турмуш курганга чейин бир да эркек менен кыз киши жүрбөш керек. Качан эгер сиздерге эркек келсе, мен сени жакшы көрөм деп, мен сени сүйүп калдым деп келсе, сиздер аларга ишенбеңиздер. Мен айтат элем, эгер сиздерди эркек чыныгы сүйүп калса, чыныгы жакшы көрүп калса, анда сиздер жооп бериңиздер. Барып атаңа айт, ата-энең менин ата-энем менен келип сүйлөшсүн, Кудага түшүп койсун, барып айтсын ошол сен жөнүндө, ошол мени жакшы көрөр жөнүндө. Анан кийин ошондо сүйлөшкөндөн кийин биз баш кошуп алалы деп. Өзгөчө эркектер алдашат, шартым жок үйлөнгөнгө, мен студентмин, жөн эле жүрүп туралы депчи. Анан жөн эле жүрүп турганда мен айтат элем, ал чечкиндүү эркек эмес. Ал мындайча айтканда, орусча айтканда слабый, нерешительный эркек да. А силерге ошондой слабый, нерешительный, чечкиндүү эмес эркектер керекпи? Мен айтат элем, өзүнө Кудайга ишенген, андан кийин өзүнө ишенген эркек жарантип 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл жүрбөй эле, ал барып туруп эле ата-энеңиздерден ыраазычылыгы менен сиздерди жашнакай алып, колуктуу кылып алып алат. Ага жарантип 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл жүрүштүн да кереги жок. Себеби ал Алладан коркот. Ал чечкиндүү эркек, ал ыймандуу эркек. Жанагындай жаман ыплас эркектер, ал жанагындай кылып сиздер менен ойнош үчүн, сиздерди жанагындай жаман сөзгө калтырыш үчүн жанагындай мамиле кылып жүрүшөт да. Сөзүмдүн аягында мен баягы мектепте 10 жыл окуп жүрдүм. Андан кийин жогорку окуу жайда 5 жыл окудум. Анан 15 жыл, 10 жыл, анан кийин 5 жыл, 15 жыл жалпысынан окууга кетирип, анан жарым жылдай жумушу жок жүрдүм да. Анан досторумдун баардыгы жумушка кирген, группалаштардын баары жумушка кирген. Анан ошондо мага ата-энем айтып атат, сен Данияр намаз окуган үчүн тага жумуш бербей жатат, тигиндей мындай деген сөздөр айтылды да. Анан мен аябай кыжылат болдум. Себеби дегенде үйгө да батпай калат экенсиң да. Анткени айылдагы балдар Россияга чейин, Казакстанга чейин иштеген кечкен.
сен менен чогуу бүткөн балдар болсо иштеп жүрөт, а сен болсо жумушу жок жүрөсүң да. Анан ата энең дагы ар кандай сөздөрдү айтып беришет да. Баланча жумуш иштеп атыптыр, баланча тигинтип атыптыр, сен болсо жумуш жок жүрөсүң деген. Эми элестетиңиздер, мен альхамдулилlah жумуш таап алдым. Эми элестетсеңиздер, сиздер 10 жыл окугандан кийин, 5 жыл жогорку жак окугандан кийин күйөөсү жок жүрсөңүздөр, сиздерди бир эркек алайын деп кезде ушул баланча мурун, жармөөк, бозобек менен жүргөн экен деген жаман сөздөрдүн айынан турмушка чыкпай калсаңыздар, ата энеңиздер сиздерди жанында сөздөрдү айтып атса, баланча кошунанын кызы төрөптүр, баланча кошунанын кызы турмушка чыгып кетиптир, сен эмне жүрөсүң деген сөздөрдү айтса, классташтарыңар болсо кара далы болуп калды деген сөздөрдү айтса, кандай акыбалда каласыңар? Ошону сиздер азыр ойлонуңуздар. 9 класс кезиңизде, 10 класс кезиңизде, 1 курс кезиңизде ошол нерсени элестетиңиздер. 5 жылдан кийин, 6 жылдан кийин өзүңүздөрдү кандай элестетесиздер? Жакшы, бактылуу келинчек, жакшы, мээримдүү эне элестетесиздерби, же көрүнгөн эркектерге кидет этилип, карьеранын артынан кууп, күйөөсү жок жүргөн аял катары элестетесиздерби? Сиз ошол суроону бериңиздер өзүңүздөргө. Эгер сиздер жакшы эне болушуңузду, жакшы келин болушуңузду кааласаңыздар, бир дагы эркек менен жарандай жүрөбүз деген ойда болбош керек, жүрбөш да керек. Себеби анын пайдасы жок, жалаң гана зыяны бар. Канча деген ушундай эркектер ушундай жаман кыздарга жаман мамиле кылышты. Мисал айтканда, иттин окуясын айткым келет силерге. Ит арстанга элеткен, арстан, мен атымды өзгөртүп койчу деп, мен ит дей берип тажап кеттим деп. Аны арстан ага айтат экен, бир койдун санын берет экен. Ушул койдун санын бир жумадан кийин тийбей алып келсең, мен сенин атыңды өзгөртүп берем деп. Анан ит болсо койдун санын илип коюп, карап турат экен. Карап туруп айтат экен, карасам эмне болмок эле депчи. Анан бар жыттайт экен. Жыттасам эмне болмок эле деп. Анан 3-күнү барып жалайт экен. Жаласам эмне болмок эле деп. Анан 4-күнү барып тиги койдун санын жеп баштайт экен. Жартысына чейин жеп, эми биротолу кичине жеп койдум. Биротолу жеп коеюн, ит бойдон эле кала берейин деп, анан ошол бойдон ит бойдон калып калыптыр да. Анысыңарындай эркектер ойлошот, же болбосо кыздар ойлошот. Мен жүрүп атам, мага тийбейт, мен боюма бүтүрбөйт, мени китет этпейт. Мындай чыкканда мен залет болбойм деп ойлоп атышат. Бирок өзүңүздөр билбей каласыздар кандай болуп боюңарга бүтүп калганын. Өзүңүздөр билбей каласыздар кандай болуп сизди тыштап кетип калганын. Мен кыздарга эскертким келет. Эркектер өзүлөрү да билбей калат кандай кылып сиздерди боюна бүтүрүп койгонун. Анткени жана иттин окуясындай биринчи сиздерди жөн эле учурашып көрөт, андан кийин колуңуздан кармап көрөт, андан кийин колун болсо тиги юбкаңызга салып көрөт, же шымыңарга салып көрөт. Андан кийин жанагындай жаман ыплас иштерге барат. Өзүңүздөр байкап аласыздар, ал эркектер да байкап алат ошондой жаман ишке баргандыктан. Ошон үчүн сиздерди чакырып кетем, турмушка чыккыча бир дагы эркек менен сүйлөшпөзүңүздөр, бир да эркек менен жанагындай жакын мамилеге барбаңыздар. Жана Аллах субхана ва тааладан жардам сурап, жакшы күйөө тилеп, дуа кылып эле күтүп отуруңуздарды чакырып кетем. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.